Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalары менен күтүп отурса, пайгамбарыбыз сахабалары алдында пайгамбар үчүн отурат, эми Утба ушул эшиктен келип калат. Анткени дайым ошол эшиктен келчү эле да. Бул дегени азыркы 24-23 эшиктен кирет эле да, азыркы цифра менен айтканда. Сафа Марва жактан кирчү эле. Сахабалар пайгамбарга эмес, башка бирөөгө тигилип эле таңыркап тиктеп калышты. Пайгамбар сахабалар тиктеп турат. Көрсө аркадан пайгамбар аркасынан Утба келе жаткан экен. Бирок анын өңү, келбети, келиши, сүрү башкача болуп келатыр. Көрсө ал үстүндөгү баягы жамынчу желегин чечип, мында бурап келе жаткан экен, мындайынан аркан кылып, мындайынан бурап келе жаткан экен. Көрсө ал исламга кириш үчүн эмес, пайгамбарды бууп өлтүрүш үчүн келе жатыптыр. Келгенде пайгамбардын алкымына ушундай салып туруп, бир бууп туруп, аркасына ымданып тартып жөнөдү да мынеке. Бейишке киришине бир кадам эмес, бир сөм эмес, бир эл калган, бир эли калган. Утба жаман досу себептүү бир отоло тозокулук болуп калып кетти да. Бир отоло тозокулук болуп калып кетти. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга кордук көрсөттү. Исламдан баш тартты, ыйманды жериди. Бейишке ал аттап эмес, жылып кирип кетиш керек эле. Аттап эмес, кичине кыймылдап кирип кете турган шарт түзүп берип койгон пайгамбар. Ага ушунчалык шанс келген болчу да. Кара эми, биздин уюткулуу, тамырлуу, эски, эзелтен келе жаткан бабаларыбыздын накыл кеби. Жакшыга жанаш, жамандан адаш деп карабайсызбы? Жаманга жакын болгондугу үчүн ал бейиштен да бир отоло узап, тозокулук болуп калды. Жыйынтыгында ал согушта, Майданда Ухудта өлгөндө дагы адамдар аны көмгүсү келбей, таш менен корумдап жанына бара албай, өлүш менен денеси сасып кеткендиги менен эч ким көмбөй койгон. Менеке, жаман инсанга жакындаганда анын көсү жугат, анын кылыгы жугат, Кудай сактасын. Анын мүнөзү өтүп калат. Өзүңөр деле билсеңер керек, мисалы, жашоодо кимдир бирөөнүн мурда жакшы эле ушул тигиге жолуккандан бери бузулду деп өзүңөр эле айтып жүрөсүңөр. Ошол достугуңар ушундай жаман достордон алыс болсун. Ылайым, дайым ушул жакшы досторго жанашкан болсун. Эми жакшы дос боюнча Хазрат Умар, кимдер билбейт Хазрат Умарды? Хазрат Умар, бу Хазрат Умардын Айяш деген досу бар эле. Айын менен Айяш деген досу бар эле. Бирок колу жука, жупуну, жөнөкөй киши эле. Анчейин эле мында коруп, сактап кала турган тарапташ достору азыраак болгон инсан эле. Бирок Хазрат Умарга өтө жакын дос эле. Билесиздер, Маккадан Мадинага мусулмандар ошол мезгилдеги сахабалар хижрат кылганда түнү менен түн ката, түн жамынып, күгүмдө көчүп чыгып кетишкен. Анткени тууган уруктары аларды азаптап, кайра алып, чынжырлап байлап койбош үчүн. Билесиздер, сирада ушинтип келет. Хазрат Умар пайгамбарга келип, "Я Расулаллах, кандай дейсиз? Хижрат кылсамбы, же сизди күтүп турсамбы?" деди. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чогуу хижрат кылып калсам жакшы сыймык деп атканы да. Пайгамбар айтты, "Жок, сен хижрат кыла бер" деди. Мени менен Абу Бакр ас-Сухба, Абу Бакр мени менен хижрат кылат. Сен чыгы бер, камылгаңды кылып, хижрат кылсаң азыртан камылгаң кылып даярдам, чыга бер деди. Бирок Хазрат Умар башка сахабаларга, башка элге окшоп, түн жамынып, түн када, түн ортосунда чыккан жок. Ал чак түштө Кабага кирип, бийрек жерге чыгып туруп, "Эй эл, калай калың журт, уккула" деди кафирлерге карап туруп. "Мени билесиңер, Умар ибн Хаттаб, Хаттабдын уулу Умар экен, билесиңер, жакшы билесиңер өзүңөр. Мен хижрат кылып атам. Анан кимиң бут тоскун келсе, мен менен сүйлөшкүн келсе, кимиңер аялыңарды жесир калтырып, балдарыңарды жетим калтырып, кимиңердин тумшуңар жарылып, мурдуңарды канаткыңар келсе,
Muno Kaabаны bulgabay, muno toonun nar jagına barıp tursaң, ошол жерге барып сүйлөшүп алам dedi. Аябай катуу сөз сүйлөдүлөр, баары бири-бирин тиктеп туруп калды. Апе, бул кантет? Эч ким барган жок тияка, өзү күтүп турду. Ким келет экен менен? Ким мени Мадинага хижрат кылуудан ким алып калат экен деп? Эч ким барган жок. Анан айтты ал. Өзүм менен кимдир бирөөнү алып кетем. Деди дагы Айяшты жүр деди. Бас. Бардык кем каржыны мен төлөймүн. Мунул төөгө мен экөөбүз учкашып кетебиз, куржунуң да аз, мына менин куржумду экөө анан жөнөдү анан кийин. Жолдун жарымына келгенде эки чабарман Хазрат Омардын аркасынан келип, токтот деди. Токтоду. Айяш, кандай бети жок немесиң? Мухаммадты деп, анан Умарды деп, досум деп, Мухаммадтын дини деп. Меккедеги картайган энеңди таштап кете бересиңби? Энең нааразы болуп атат. Ал айтты, бизден айттырып жиберди. Кыскасы мындай. Апаң ант ичти. Идолларга, санамга, бутка баягы ант ичип мындай деди, элге жарыялады. Мен жебейм, ичпейм, жуунбаймын. Айяш кайтып келгиче. Десе Айяш карап туруп Хазрат Умарды карады. Хазрат Умар айтты. Айяш мындай кыл. Апаң жуунбаса тердеп, кирдейт, биттейт. Андан кийин жуунганга мажбур өзү. Жебей койсо курсак аса жейт, ичпей койсо суусайт, суу ичет. Жүрө бергин. Аллахтын дини деп, пайгамбардын дини деп кетип бараткандан бара берели, кайтпаган ушу жолдон десе, энесин айтып туруп алгандан Айяш айтты, Умар, уруксат бер. Барам, апам менен акылдашып, макул кылып коюп кайра келем деди да. Анан Хазрат Умар төөдөн, өзүнүн минип турган төөсүнөн ыргып түштү дагы, өзүнүн куржунун алып туруп, мүрүсүнө артып туруп, Айяш, менин ордума мин деди. Мингизип туруп, артқа қайт деді. Менің төм менен қайтасың деді. Айяш деді. Дос, бұл эмне дегенің? Бұяқта дағы қыйла жол бар. Жоқ, мен жөө кетіп қалам. Сен менің төм менен бар. Иши бар деді. Төм менен бара бер деп жөнөтүп берди. Карабайсыз бұл досту. Мұнын өзүнчө бір сыры бар. Айяш барды дағы төсүн үйүн алдындағы мамыға байлап үйүнө киргенден кийин аны уур токмокко алып, сен ушу Мухаммад динине киресиңби, Умар менен кете турган сенсиңби деп уруп жүрүшүп аны уурукчан кылып койду. Эс акылынан танды. Өзүнө келгенден эптеп туруп, бети башын оңдоп, апасына кайра келип, апасынын ыраачылыгын алып, ушинтип жүрүп, эшикке сыртка чыккан сайын эле Умардын төөсүн көрүп, оббо, Умардын төөсү. Төөнү көрүп, Умар тиктеп тургандай боло берди да. Биякты карап бара жатып, карай калып, дагы карабай өтүп кетет да бияктыга. Ошентип жүрүп анан бир күн апасына, апа, болбойт мындай жашоо. Же исламга киресиз. Шарт түзөп, шарт кой эмеске. Же менин жолумду бошотосуз, мен кетишим керек деп, кайрадан 12 күндөн кийин Хазрат Умардын төөсүн минип, кайра хижрат кылып келе берген. Мына жакшыга жанаш дегени, жакшыдан бир из калсын. Хазрат Умар төөнү кошуп берип бергени, бар бир менин төөмдү көргөн сайын ал мени көргөндөй болуп бары келет деген да. Ошон үчүн достор саат, мына менин саатымды ушинтип тагынып жүр деп айтып коюшу, ал бары бир күн мени эстейт. Саат канча болду пешин деп караган сайын ал мени эстейт. Ушул мени эстегенде ал окуган намаздан кийин менин рухума бир дуа кылып коер бекен деп достор бири-бирин ушинтип жакшы белек берет экен. Достор бири-бирин эч качан чоң ресторанга, же паркка, же башка жерге чакырбайт экен, көлгө, бассейнге. Достор бири-бири менен убадалашканда сөзсүз түрдө мечиттин алдына намазга жакын чакырат экен. Анткени бейнамаз досуна дагы дарат алдырып туруп мечитке алып кирип кетиш үчүн. Карабайсызбы? Сиздердин достуңуздар ушундай жакшыга жанаштырган, жамандан алыстатып адаштырган чыныгы, группа чыныгы, жамаат чыныгы достук болсун. Ылайым ушул жамаатыңыздардын өмүрү узун болуп, такшалгандан такшалып, таскактагандан таскактап, күлүктөө беле эч качан ташыркабасын. Жасап аткан ишиңиздерге Аллах Таала береке берсин. Эч качан кордук көрбөңүздөр, мүдүрүлбөңүздөр. Аллах Таала жаман көздөрдөн, жаман сөздөрдөн
бут тосуулардан, туура эмес түшүнгөндөрдүн туура эмес түшүнүгүнөн, кызгангандардын кызганычынан Аллах Таала өзү сактасын. Жамаатыңыздарды Аллах Таала дайым ушундай бир хидаятта, биригүүдө, достукта, жардамдашууда гана бирге кылсын. Ажырашууда эмес, Кудай сактасын. Ушак айынга эмес, күнөө таркатууда эмес. Ошентип Хазрат Умардын төсүн жеткирип берем, жеткиргенче хижрат кылам деп Айяш Хазрат Умар менен кошулуп анан Мадина Мунавварада жашап калган. Көрбөйсүзбү мына? Бир төсүн берүү менен ал хижрат кылдыртып койду кайра. Биз кимдир бирөөгө телефонду берип койсок, түнү менен кайра чалып туруп, телефон иштеп атабы, жакшы элеби? Баягы кнопкасын басып жүрбөдүңбү? Ошондо сен качан алам дедиң телефонду өзүңө, ошондо мен муну качан мага берем дедиң деп атып, таң аткыча ал телефонду түшкөрүп чыга турган кылып коебуз да. Бирөөгө биз телефон берип алсак. Анан бирөөгө бир костюм берип алсак, муну өткөнкү мен бергенби, же дагы ошого окшош бирөө бердиби деп кайра аны. Бирөө ак көйнөк кийип кетип барса, чала дос экен. Күмбүркө экен. Экинчи тарабында бара жатканда жамгыр себелегенинен ал досунун үстүндө курткасы бар экен да, анан бул досунун ак көйнөк жука кийингенин көрүп өтүп келип туруп, мына зонтик дос, достук үчүн берип атам. Суу болуп каласың, үйүңө жетип ал деп, анан бурулуп кеткен экен. Ал да анан рахмат, Аллах разы болсун, чоң рахмат деп. Бир күн мындай чоң мажлисте төгөрөнүп отурган жерде ошол эки дос маңдай теске отуруп калыптыр да, анан баягы зонтик берген досу ошончонун арасында: "Алиги күнү зонтик бербесем жаман болмоксуң, Суу болмоксуң да турабы?" Десе: "Ооба, өлбөйт элем анда. Суу болот элем да" деп анан. "Эмне болду эле?" десе: "Мен буга зонтик бергем да. Зонтик берип көйнөгү курук болуп калганда турабы?" десе: "Ооба" дейт экен. Дагы бир жерде ошондой дептир. Дагы бир тажатыптыр да, бир зонтигин айта бериптир да. Анан бир күн азан айтылып бүтсүн, Аллаху акбар. Бир күнү балчык жолдо баягы кө бет маңда чыгып калып: "Дос, баягыны айтсаң баягыны. Жамгыр себелегенде зонтик берип койгонум эсиңдеби?" "Ооба, эсимде" дептир. "Эсимде. Ага чейин бир да катып сүйлөбөптүр да. Эсимде, эмне дейсиң" деген. "Ошондо зонтик бербегенде эмне болот элең, ошону айтсаң" деди. "Зонтик бербегенде эмне болот элем, көрсөтөйүнбү?" "Көрсөтчү" десе, жерге жатып алып балчыга буландырып момундай болмокмун дейтмиш да. Ошон үчүн анча мынчаларга берген жардамыбызды милдет кыла берсек, аны агартуу эмес, аны кирдетип тынабыз да. Ошон үчүн мына группаңыздар милдет кылуунун, мактануунун жана башканын эмес, чыныгы, ыхлас менен Аллахтын ыраазычылыгын табуу максатта кыяматта Аллахтын салихиндерге, пайгамбарларга, шахидтерге даярдап койгон бейишине татыктуу болуш үчүн түзүлгөн эң мыкты жамаат болуш керек. Айтайын дегеним, кайсы бир инсан намазы менен бейишке кире албай калышы мүмкүн. Ал ачык нерсе. Дагы бир инсан орозосу менен дагы бейишке кире албай калышы ыктымал. Бирок бейишке кириши анык болгон нерсенин бири эки аялдын же эки эркектин же чоң бир жамааттын ортосундагы достук ал бейишке киргизип анан тынаарын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан. Аны пайгамбарыбыз Аллах Тааладан риваят кылып айтып жатат. Аны пайгамбар да айткан жок. Аны Аллах хадис кудусийде: "Айнал мутахаббина фия". Кыяматта Аллах Таала менин ыраазычылыгымды табуу максатта достошкондор кана, каяктасыңар? Менин меримиме жетиш үчүн, ыраазычылыгымды табыш үчүн достошкондор жыйналгыла деп туруп, жыйнап туруп, анан
бейишке киргизет. Алар достугу менен бейишке кирет. Бейишке кирүүнүн жолу чындап эле оңой. Чыныгы дос болсо, ал бейишке кирет. Ошон үчүн Аллах Таала кыяматта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: эки дос бир келип, бирок бир дос экинчи достун үстүнөн Аллахта каразданат. Я Рабби, мунол мени акарат кылган. Көпчүлүктүн көзүнчө насаат айтам деп менин шагымды сындырып койгон. Менин укугума кирип алган деп аябай акарат кылса, андан баягы жемешилип аткан досу көздөрүн ылдый кылып, түнөрүп, тунарып турат. Аллах Таала арызданып аткан досуна Аллах Таала: "Муну көрдүңбү?" деп көрсөтөт. Эмнени? Бир хан сарайды. Хан сарай десе биз мына ол комплекс түшүнбөшүбүз керек да. Өтө бир нурду, көз жоосун алган ыраттуу бир хан сарай. Анан айтат: "Бул кайсыл пайгамбардыкы же кайсыл шейиттики?" десе, Аллах Таала: "Бул пайгамбардыкы да эмес, шейиттики да эмес, салихиндердики эмес." Арызданып аткан дос: "Я Раб, анан бул кимдики?" десе, акысын төлөп койгондуку. Анын акысын төлөп койгондуку. Акысын төлөгөн кирет деди. Анан ал инсан сурап атат: "Я Раб, мунун акысын ким бере алат? Мунун акысын эч ким төлөй албайт да" десе, Аллах Таала айтат: "Сен төлөй аласың акысын. Сен бере аласың мунун акысын." "Я Раб, мен кантип берем? Мен амалым аз. Бейишке кире албай атам, анан кантип?" "Жок, сен мунун акысын төлөй аласың. Я Рабби, өзүң үйрөтчү мага, мен мунун акысын кантип төлөшүм керек" десе, субханаллах, бир эле сөз: "Би'афвика садиқик", досуңду кечирсең, ушул акысы ушуга киришиңден деп атат. Карагылачы, досуңду кечирсең, мына ушул хан сарай сеники, бейиштин ичиндеги хан сарай да сеники. Анан айтып атат: "Афаут, я Раб, афаут". Эй Раббим, досумду кечирдим мен досумду дегенде Аллах айткан. Аллах айтат: "Анда досуңдун колунан карма дагы, өкөң менин ыраазычылыгыма жетиш максатта дос болгондугуңар үчүн жетелешкен абалда бейишиңерге киргиле". Силердин дагы мына ачылган жамаат, достук, группа, ушул топ, ошол жетелешкен абалда бейишке кире турган чыныгы достук жана топ болсун. Бул эми бир бурчу сабагыбыздын. Эми ортоңку бурчун өтөбүз. Билесиздерби, азыр канчалаган эжелер бар, жеңелер бар, карындаштар бар, апалар дагы бар. Сиздердин группаңыздарга кошулайын деп канча аракет кылып, бирок кошула албай келатат. Чын. Кошулгусу келип эле турат. Жанындагы сиздердин группаңыздардагы эже сиңдисине айтып, кошулсамбы дем, кошула албай атам. Ал кошул десе да кошула албай келе жатканын себеби ал үй бүлөлүк шарттын баягы жакшы мындай түзүлбөгөндүгүнөн улам. Ал бирде намаз окуп, бирде намаздан чыгып кеткен, бирде жолука кирип, бирде алыстап кеткен, бирде колуна Куран алып, бир канча күн Куранды жирип калгандыгы үчүн. Аны бир нерсе түртүп атат. Чын эле бир нерсе түртүп атат. Түрткөндүн бир канча себептери бар. Келин байкуш кош бойлуу. Көкүрөгүн эмген дагы бир баласы бар. Кайнененин колунда, күндүзү кечке кайнененин колунда иштеп, түн икисине группага отурайын десе, ошентип дагы кирпигинен уйку ылдый тамчылап, дагы эле уйку алдырып ушинтип өткөрүп аткан келиндер да жок эмес да. Ошолорго дем берүү максатта сенин ушул ишиң, кайненеңге кол кабыш кылып жардам беришиңдин өзү ушу бизге достукка кошулганыңдан да өйдө турат. Кагылайын, ушул WhatsAppка кирүү менен кайненеңден жеме ишитип калганга биз себепчи болуп калбайлы. Бизге кошулбаганың менен биз сени менен биргебиз. Сен ушул жакшылап кайненеңе кызмат кылып эмгегиңди сиңире бер, бир учур келет, биз сени менен калың катташып калабыз деп аларга дем беришиңер керек. Сөзсүз түрдө. Экинчиси, бир келин бар, күйөөсүнүн
баягы чайын учурунда демдеп, кийимин учурунда ütүктөп бере албаганына байланыштуу группадан чыгууга мажбур болуп атат. Анткени ал группаны шылтоо кылып башка нерселер менен алек болуп отуруп калып атат. Ошол себептен мен бул экинчи тарабында айтып өткүм келип атат. Халид ибн Валид, жакшы билесиздер, ал ким болгон? Ал Сайфуллах, Аллах Тааланын кылычы болгон. Аллах Тааланын кылычы деген атка конгон. Ал эч качан атка кайткан эмес. Ислам дининде канча күрөш, канча газабаттар болсо баарына катышкан, ошончо газабаттарда жеңишке жетишип, бир да жолу жеңил ызасын чеккен эмес. Анын денесинде бир да бүтүн жери калган эмес, бардыгы найза, кылыч жана башка нерсенин тырыгы калган. Бирок ал төшөгүндө жатып өлгөн. Ошончо жихад, ошончо газаттарды жүрсө дагы. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эгерде жихадда өлгөндө, анда аны адамдар, кафирлер, Алланын кылычы дейт. Алланын кылычын кайрып койдук, мойнун жулуп таштадык найза менен деген сөз калат эле. Ошон үчүн ал төшөгүндө жатып өлдү. Айтайын дегеним, группага кирип жакшы иш жасайм деп атасыңар, жакшы иш жасайм. Ошо группаңар күйгүздү да деген кайненелер, апалар, эркектер чыкпасын да. Силердин группаңардын аркасынан жалаң жакшы сөздөр гана чыксын. Ошол Халид ибн Валид канча жихад болсо ошончо жихад, канча газабат болсо ошончо газабатта, сапарда болсун, хазарда, үйдө болсун, аттын үстүндө же төөнүн үстүндө болсун, дайым өзүнө вазифа кылып алган тапшырманы аткарып, аптасына бир жолу Куранды хатым кылып турчу эле. Сапарда дагы, жихадда дагы аптасына бир жолу Куранды хатым кылып турчу эле. Качан гана Рамаданга туш келгенде аты менен төсүн мамыга байлап, болду, жихадка чыкпай турабыз, эми мына нафска жихад кылабыз, ушу нафсты бир ушу багындырып алсам эле деп туруп, анан мусхафты, Курандын баракчаларын кармап туруп өп, анан көзүнүн жашын тамчылатып, ыйлап, эй Аллахтын сөзү болгон Кур'ан, эй Аллахтын сөзү болгон Кур'ан, сени шагалани анкал жихад, сени менден ушул Аллах жолунда жихад кылуу кыйла алаксытып койду окшойт. Сени көп окуй албай калдым окшойт деп, аптасына бир жолу хатым кылган инсан Рамазан келгенде сен окуй албай калдым, эми окуйм деп ыйлачу экен. Эми биз эмне дейбиз азыр? Телефон колдон түшпөйт чын эле. Биз эми мынтишибиз керек. Шагалани анкал жихаз. Эй Кур'ан, сени менден аларды кылган мына телефон болду, WhatsApp, мына Twitter болуп атат, мына Facebook, Одноклассник, Facebook, тиги YouTube болуп атат десек жарашат да. Каяктагы иштин бардыгы ушундай болуп калды азыр. Сапардагы, үй жумушудагы, кухнядагы ушун ичинде болуп калды да. Ошон үчүн ачылган группага тил тийбесин, бул булганбасын десеңер, анда өзүңөр акылдашып, кеңешип туруп, муну сааттан муну саатка чейин гана ачык болуп, пикир алмашуу, кеп кеңеш болот, андан кийин жабык болот деп койсоңор өзүңөр үчүн жакшы болот. Келечеги кең болуп, анын сапары алыска барат иншалла. Менин телефонумда бир канча адамдардын ысымы жазылып, номерлери да бар, бирок алардын өзү жок, азыр кара жер жаманып жатып калган. Булар мен үчүн чыныгы дос. Алар өтүп кетсе дагы номерин өчүрө элекмин, анткени мен үчүн алар чыныгы дос болгондугуна байланыштуу эмдиги чекти номерин өчүрүп кое элекмин. Номерин өчүргөнгө колум барбай атат. Ошол номерди бир сыдырганда, ошол жерде эстеп дайым Куран окуп, алардын атынан бир жакшы иш жасап, кайрымдуулук чыгарып, алардын арбагына арнашуучу. Силердин да достугуңар ошондой болсун. Эми элчилик, ысык жан, бенде, арадан кимдир бирөө мүдүрлүк Алланын алдына сапар тартып кетсе, ал эч качан унутулуп калбаш керек. Анын номер ошол боюнча турсун, чыгарылып өрбесин. Ал силердин катарыңарда болбогону менен баары бир силер анын катарында болгонго аракет кылышыңар керек иншалла. Сөзүмдүн аягында ушул
Saad менен Saidдей дос болгула деп табииндер айткан экен. Saad менен Said өтө жакын дос болуптур. Экөө бир сапардан келе жатса, баягындай нөшөрлөгөн жамгыр ак жаганга айланып, анан боордон түшкөн ылайка сел экөөнү агызып кетет. Байкап калган эл чууруп сайга түшүп, шыргыйларды, таяктарды узунунча туурасынча ташап атып, Saadты бир жерден алып чыгып билегинен тартып эмит чыгарып атса, Saad айтыптыр: "Saidти чыгардыңарбы?" десе, "Жок, чыгара элекпиз, сени чыгарып алайлы, аны да чыгарабыз" десе, Saad айткан экен: "Мени кое бергиле, ошону чыгарсаңар, анан мен чыкканга макулмун" деп. Saidти бир жерден таап чыгарып атса, Saad чыкты беле десе, "Жок, ал сени чыкса, анан чыгам" деди эле десе, Said айткан экен: "Анда кое бергиле, ал чыкмайынча мен чыкпайм" деген экен. Мына чыныгы достук дейт. Достуңар ушундай мындан да бекем болсун. Мындан да бекем болсун. Сөзүмдүн аягында эң акыркы жихадтардын бири болгон Бадырда Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары өтө чоң жоготууга дуушар болгон. Ошондо Икрама баш болгон улуу сахабалар катар жараат алып, ал жараат жөнөкөй айыга турган жараат эмес, ал өлүмгө алып бара турган катуу жараат болгондугуна эмелештүү бир канчасы сулк этип жатып калган. Ошондо сап башында турган Икрамага баягындай чаначка муздак суу алып келип, "Ичип аласызбы? Суусап атасыз. Билбей турабыз, эриндериңиз кургап калыптыр" десе, карап туруп, "Жанымдагыга бере бергиле. Мага караганда ушул көбүрөөк суусап атат окшойт" десе, ал айткан экен: "Менин жанымдагы" деп. Эң аягына барганда ошолдос айткан экен: "Башында ким турат?" десе, "Икрама". "Икрамадан баштай бергиле" десе, Икрамага келсе, ал небак жан таслим болуп шейит болуп кеткен. Мына чыныгы достук ушинтип болот. Силердин группаңар куд ошондой дос болсун. Кимдир бирөөнү өзүңдөн эч качан төмөн көрбө. Дайым өзүңдөн артык көрүп турсаң, сен Алланын алдында баарынан артыксың. Табииндердин доорунда бир дос келинчеги менен кеңешип бир эчки соет. Эчки союп бүткөндөн кийин келинчеги менен кеңешип, "Досторго таркаталы эми" десе, келинчеги да "Жакшы экен. Ооба да таркатасыз, анан таркатпай эмне кылат элеңиз" деп. Эптеп баарын эсептеп, ушундай бир тоюмду эт кылып баштыктарга салып, баарына өзү алып барбай бирөөлөр аркылуу "Менин атымды айтпа, апарып берип кое бер" дейт экен. Карагылачы достукту биз берсек баягындай кылабыз да, чалып атып, "Жеттиби, жетпедиби? Бая мен берип берген торт кандай экен? Өзүм жей элекмин, бирок сага жактыбы, жакпадыбы?" Бир ушу мактанып алышыбыз керек да бизчи. Ой дегенде ушундай бир кайкалап басып каласың тияк бияка. Карагылачы эми. Келинчек экөө үйдө отуруп бир заматта чок басып алгансып, ордунан кыйкырып туруп, алакан чаап эле "Эмне болду?" десе, келинчек ал айтат: "Балан досум унутулуп калыптыр. Ага эт берилбей калды да. Ой шорду, буга эмне кылабыз? Эчкинин башы менен 4 шыйрагын бири баштыкка салып, түн жамына барып туруп, анын ачылып турган дерезесинин бир кычыгынан таштап коюп качат. Анан ал досу эң кедей эле түшкөн эчкинин башын ачып туруп, келинчегине көрсөтсө, эме? Эгерде биздин дерезебизден топ эле бир пачка 5000 түшүп калса, оппа деп турула. Мунаны бекти тезирээк наркы мына. Ал айтат: "Байбиче, курсагың ачпы?" "Ач." Менин да курсагым ач, бирок угуп койгон. Экөөбүздөн да ач бирөө жарым табылып калар. Күтө туралычы деп, мен муну бирөөгө берип келейин деп, бирөө дагы бир досуна берсе, ал досу да ушинтип отуруп, багымдатка турган мезгилде эчки сойгондун үйүнө эчкинин башы кайра келип калган. Мына булар өздөрүнө жетиш тартыш болуп турса дагы өздөрүнөн көрө өзгөлөрдү артык көргөндөр деген Аллах Тааланын мактоо аятына ушулар дал келген. Силер дагы ушул аятка дал келип, ушул аяттын негизинде бириңди экинчиң ушу барктап, кадырлап, сыйлап отуруп, Аллах хадис кудусиде өзү айткандай, достугуңар менен ээрчишип жүрүп, жетелешип жүрүп,
бейишке кирип кеткиле ылайым. Эч качан кордук көрбөгүлө, эч качан жайылбагыла, эч качан суюлбагыла. Жамаатыңар, тарабыңар көбөйгөн сайын көбөйө берсин. Ылайым ушул Кыргызстан боюнча, баягы Самар айткандай, область боюнча ушундай бир жыйындарды өткөрүп, эң аягында бир жыйынтыктоочу жыйынды ушул Бишкекте чоң масштабта өткөргүлө. Болот да буюрса, туурабы? Анан ида сарратка хасанатук ва саатка сайyiатук фа анта муъмин. Эгерде жасап аткан жакшы ишиңер силерди сүйүндүрүп, жүрөгүңөрдү мындай кубандырып, көйдөнүңөрдү жарытса, анда силер муъминсиңер. Эгерде анча-мынча жасап койгон жаман ишиңер силерди кыжаалат кылып атса, оппо ушуну бекер жасадым, астагфируллах деп атсаңар, анда силер муъминсиңер. Ушул жасап аткан жакшы ишиңерден эч качан кайтпагыла. Ошон үчүн мен сөзүмдү аягын имам Шафиинин бир сөзү менен аяктаймын. Имам Шафии: "Ида арадта ан та'рифа 'инда Аллахи мaqamak фанзур фима aqamak." Bir жигит айтат: "Мен өзү машинам менен ресторан, кафелерге барып, жылаңач, жарым жылаңач болуп, бийге түшө турган кыздарды ташып, ошентип акы тапчу элем. Жума күнгө байланыштуу бир мечиттин, чоң мечиттин жанынан өтүп бара жатсам, жумага келген адамдардын санынын көптүгүнөн жана унаа тыгыны пайда болуп калганы байланыштуу, мен мечиттин маңдайына келине туруп калдым. Ошол учурда микрофонду сүйлөп жаткан имамдын сырттагы колонкадан үнү чыгып, бир сөз кулагыма шак дей түштү. "Ида арадта ан та'риф 'инда Аллахи maqamak фанзур фима aqamak." Мааниси: "Эй сүйүктүү бир тууганым, эгерде сен Аллах Тааланын алдындагы өзүңдүн салмагыңды, баркыңды, кадырыңды, наркыңды билгиң келсе, анда жасап аткан ишиңе назар ташта. Кайсы ишти жасап атасың? Намазга бекемсиңби? Анда Аллах Таала сенин күнөөңдү кечиргенге шашып турат. Ушак кылып атасыңбы? Анда Аллах Таала эселентип желкеңе күнөөнү дагы басып атат." Деген сөздөрүн угуп, өзүмдүн жасап аткан ишимди мындай сүрүштүрүп келсем, жарым жылаңач кыздарды ташыйм. Арак ичилген адамдардын тобунда отурам. Мен демек Алланын алдында кадыр баркым ушунчалык төмөн экен деп, унаамды бир четке эптеп алып койдум дагы, түз эле кирип daarаткана кирип daarат алып, анан ошол мешитке кирип жума окуп, анан жума бүткөндөн кийин үйгө келдим дагы, аялыма айттым: "Алланын аты менен ант ичип айтам, мен мына ишимден кайттым, бүгүндөн кийинки тапканымдын бүт барыгы адал болсун, буга чейинкисин бүт бардыгын жок кылабыз" деп уада бердим. Ошондон бери мен адал жолдомун. Менин баскан жолум Аллахка жагат, анткени мен жагымдуу жолдомун деген сөз эсимде. Сиздердин мына жасап аткан ишиңер Аллахка жагымдуу. Өзүңөрдүн жасап аткан жакшы ишиңерге өзүңөр эле ыраазы болуп кубансаңар, демек Алланын алдында дагы баркыңар, салмагыңар, кадырыңар ошончо бийик, зоболоңор иншалла эгиз. Арыбагыла, бар болгула. Дайым алдыга умтулган эч качан кетенчиктебегиле, ташыркабагыла. Укканыңар үчүн чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун.